Кыргыз Орус Славян университети Садыр Жапаровдун аталган окуу жайда билим алганын тастыктады. Буга чейин президент Садыр Жапаров 2006 жылы Кыргыз Орус Славян университетинин юридикалык факультетин аяктаганы тууралуу маалыматтар чыккан. Аталган окуу жайдан өлкө башчынын окуганын тастыкташты. В связи с повышенным интересом общественности КРСУ официально подтверждает, что Жапаров Садыр Нургажоевич в 2006 году окончил заочное отделение юридического факультета КРСУ, дипломную работу на тему «Конституционно-правовой статус депутата Жогорку-Кенеша Киргизской Республики». Он защитил 19 мая 2006 года на оценку «Отлично». Садыру Жапарову, как и всем студентам вуза, были вручены дипломы киргизского и российского образцов. Коомчулуктун кызыгуусу арткандыктан Жапаров Садыр Нургожоевич 2006 жылы аталган окуу жайдын юридикалык факультетинин сырттан окуу бөлүмүн аяктагандыгын Кыргыз Орус Славян университети расмий тастыктайт. Ал 2006 жылдын 19 майында Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатынын конституциялык, укуктук макамы деген темадагы дипломдук ишин эң жакшы деген баага жактаган. Окуу жайдын бардык студенттери сыяктуу эле Садыр Жапаровго кыргыз жана орус үлгүсүндөгү дипломдор тапшырылган деп билдирди окуу жайдын ректору Владимир Нифадев. Белгилей кетсек, Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекешев президент Садыр Жапаровдун Кыргыз Орус Славян университетиндеги тайпалаштары кимдер экенине кызыккан. Ал Садыр Жапаров 2006 жылы Кыргыз Орус Славян университетинин юридикалык факультетин аяктаган экен. Бул жылы мен дагы окууну аяктагам. Биз университетте бир жолу дагы жолукпаптырбыз. Анын тайпалаштары кимдер? Жооп бергиле деп жазып калтырган. Садыр Жапаров Орус Славян университетинде окуган, дипломун эң жакшы баалар менен коргогон. Ректор Нифадаев коомчулуктун кызыгуусун арткандыктан Кыргыз Орус Славян университети Жапаров Садыр Нургожоевич 2006 жылы юридикалык факультетти сырттан окуу бөлүмүн аяктагандыгын расмий тастыктайт, деп билдирди КРСУнун ректору Владимир Нифадев 21 январда. Анын айтымында Садыр Жапаров 2006 жылдын 19 майында Жогорку Кеңештин депутатынын конституциялык укуктук абалы деген темада кандидаттык диссертациясын эң жакшы деген баа менен коргогон. Садыр Жапаровго университеттин бардык студенттери сыяктуу эле кыргыз жана орус үлгүсүндөгү дипломдор берилген, деди КРСУнун ректору. Жапаров 1991 жылы Фрунзе шаарындагы дене тарбия жана спорт институтун, 2006 жылы КРСУнун юридикалык факультетин сырттан окуу бөлүмүн аяктаган. Борбордук шайлоо комиссиясы 20 январда Жогорку Кеңештеги Бүтүн Кыргызстан фракциясынын депутаты Орозайым Нарматованын мандатын жокко чыгарды. Мындай чечимге анын жогорку билими тууралуу дипломду мыйзамсыз алганы жөнүндө улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет менен Билим берүү жана Илим министрлиги маалыматты негиз болгон. Адистер Нарматованын диплому эмне себептен мыйзамсыз экендиги тууралуу суроолорго так түшүндүрмө беришти. БШК депутат Орозайым Нарматованын талаш жараткан диплому тууралуу маселени карады. Решением Центральной избирательной комиссии 22 октября 2020 Жалалабад мамлекеттик университетинин 2017 жылы берилген журналистика адистиги боюнча жогорку кесиптик билими тууралуу дипломунун тапшырылган көчүрмөсүнүн негизинде БШКнын 2021 жылдын 22 октябрындагы номер 710 чечими менен Нарматова Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынан депутаттыкка талапкер катары кирген. Ушул эле жылдын 28 декабрындагы номер 844 токтому менен ал аталган партия менен депутат катары катталган. 2022 жылы 19-20 январда БШКга Нарматованын жогорку кесиптик билими тууралуу дипломунун берилишинин мыйзамсыздыгы жөнүндө Билим берүү министрлигинин жана УКМКнын маалыматтары түштү. Партия Бүтүн Кыргызстан 19-20 января 2022 года. Мындан улам БШКнын кечээки жыйынында Билим берүү министрлигинин жана УКМКнын маалыматтары угулду. безопасности Кыргызской республики в отношении Нарматова жамуунун журналистика бөлүмүнө тапшырган учурда орто кесиптик билиминин профилинин жогорку кесиптик билиминин профилине ылайыктыгы боюнча талабы сакталбагандыгы комиссия тарабынан аныкталды. 2011 жылдын 27 майындагы номер 256 токтом менен бекитилген республиканын жогорку окуу жайларына кабыл алуу тартиби жөнүндө жобонун талаптарына ылайык бухгалтердик эсеп адистиги боюнча орто кесиптик билимдин базасында журналистика адистиги боюнча
боюнча жогорку кесиптик билим алуу үчүн Нарматова жамууга кабыл алынмак эмес. Программам принимаются лица, имеющие диплом государственного образца о высшем профессиональном образовании. Текшерүүнүн жүрүшүндө Нарматованын жамуудагы өздүк делосунда орто кесиптик билими бар экендигин тастыктаган документтери жок болуп чыккан. Мындан тышкары сессияларды жана тиешелүү сынактарды тапшыруу учурунда ал Россияда жүргөнү аныкталгандыгы кабарланган. Жогорку кеңешке шайлоо учурунда Орозайым Нарматованы 2013-жылы Жалал-Абад мамлекеттик университетинин 3-курсуна орто кесиптик билими жөнүндөгү дипломдун негизинде мыйзамсыз кабыл алуу фактысы боюнча маалымат келип түшкөн. Бул факты боюнча кылмыш иши козголуп, тергөөнүн жүрүшүндө Жалал-Абад мамлекеттик университетиндеги Нарматованын өздүк делосунда орто кесиптик билими бар экендигин тастыктаган документтери жок экендиги аныкталган. Бул анын окууга кабыл алынуусунун жана жогорку билими жөнүндөгү дипломду алуусу мыйзамсыз экендигин күбөлөндүрөт. Нарматованы Жалал-Абад мамлекеттик университетине мыйзамсыз кабыл алуу фактысы боюнча аталган окуу жайдын жооптуу кызматкерлерине кылмыш иши козголгон. Министрликтин маалыматы боюнча Москва бизнес колледжинин бухгалтердик эсеп адистиги боюнча орто кесиптик билими тууралуу диплому жогорку кесиптик билимдин профилине ылайык келген эмес. Профиль высшего профессионального образования определяется вузом самостоятельно. Бул өз кезегинде 2011-жылдын 27 майындагы номер 256 токтом менен бекитилген Кыргыз Республикасынын жочторуна кабыл алуу тартиби жөнүндө жобонун талаптарын бузгандык болуп саналат. Жалал-Абад мамлекеттик университетинин ректору тарабынан Нарматовага берилген жогорку билим тууралуу диплом жараксыз деп таануу жөнүндө буйрук чыгарылган. Что само по себе является нарушением. Нарматову были выставлены оценки. Однако, согласно сведениям, Нарматова сессияны тапшыруу мезгилинде өлкөдөн сырт жерде жүргөн. Бул окуган адамдын сынактарда милдеттүү түрдө өзү катышуусу жөнүндөгү мыйзам талаптарын бузгандыгы болуп саналат. Республика проверила все эти факты. В этой связи диплом Нарматовой был отозван. Олтурумда БШКнын төрайымы Нуржан Шайдылдабекова Орозайым Нарматова орто кесиптик билими боюнча аттестатында көрсөтө алган жок деп билдирди. Нарматованын өкүлү ошол кездеги мыйзам бузуу менен окуу жайга кабыл алгандарда жоопкерчиликке тартылышы зарылдыгын билдирип чыкты. Ошол мыйзамдарды кимдер бузган? Ошол ал жактан колледжден келген документтерди алып келбеген, копияларды жоктоп атасыздар, документтер, оригиналдарды жоктоп атасыздар, ошолордун баардыгын кабыл алган адамдардан баштап биринчи чара көрүңүздөр. Мырза, бул маселе боюнча толук маалымат берилди тергөөчү тарабынан. Ошол тийиштүү кызматтык адамдар Жалал-Абад университетиндеги ушул мыйзамсыз жана каттоо жана чыгаруу диплом берүү боюнча мыйзамсыз аракеттер үчүн жоопкерчиликке тартылат деп сизге маалымат берилди. Маалыматтар толук угулгандан кийин БШК конституциялык мыйзамдын 46 беренесинин 1-бөлүгүн 59, 61 беренелерин жетекчиликке алып, Нарматованы Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттыгына талапкер катары каттоону, ошондой эле БШКнын тиешелүү токтомдорунун Нарматованы Жогорку Кеңештин депутаты деп таануу жана депутат катары каттоо бөлүктөрүн жокко чыгарды. Нарматова БШК чечимине каршы сотко кайрылбай тургандыгын кабарлады. Алтынбек Бекторов, Калыс Өмүралиев, Регион телеканалы, Бишкек шаары.